эксперттер деп. Аябай жакшы экен, бирок тарбия дегенди өзүн чечмелеп алышыбыз керек да. Тарбия деген мисалы үчүн 100 адам болсо 100 адамдын өзүнүн түшүнүгү бар. Тарбияны ар жака тартабыз. Бириси могу жака тартса, бирөөсү ал жака тартат. Ошондуктан мындай бир эме кылып алсак, мисалы үчүн тарбия деп туруп, бир капаска салып алып, калыпка түшүрүп алган ал дагы тарбия. Ошол ата эненин ою боюнча, менин баламды менин айткан нерсемден чыкпай, бул дагы тарбия деп анын түшүнүгү. Же болбосо мен баламга эркиндикти берейин, анын ой жүгүрүсүн эркин болсун. Ушу балам кийин кыйналып калбасын, менин кезим өткөндө өзүнүн турмушун өзү улап кетсин деген ал дагы тарбия. Ал эми бизде кээде мен ойлоп атам, биздин эмебиз 30га 40ка чыккан биздин эмелерибиз, жаш болбой эле 40ка чыккан адамдарыбыз деле өзүнүн ата энесин күтүп калат да, алар чечим чыгарып берсин мага деп туруп. Бул эмне үчүн болуп атат? Менимче ошол жанагы биз аларды дайым эле өзүнө демилге кылбай, бир нерсени чечтирбей, алар үчүн өзүбүз чечип койгон үчүн балдар бизди күтүп калган да. Ошолго байланыштуу мен ойлоп атам, ушу калыпка салып, капаска салгандай тарбиялабайсыздан, балдарга азыркы заманга жараша бир аз мүмкүнчүлүк берсек аларга. Себеби жанагы суроо аябай жакшы болду. Азыркы балдар мурдагы балдардан айырмасы кандай деп. Менимче бул түбөлүктүү суроо. Бул бүгүнкү суроо эмес, 100 жылдан кийин аны деле ушул суроону айта беришет. 100 жыл мурун да ушул эле суроону айткан. Биздин балдарыбыз бизден башкача. Бул кадимкидей мыйзам ченемдүү нерсе. Биздин балдарыбыз азыр бизге караганда кээ бир